саламатсыздарбы? Мен Назарова Айзирек Лоуанби группасынан. Бүгүнкү биздин өтүүчү темабыз кыскача көбөйтүүнүн формулалары. Биздин биринчи формулабыз А кошулган Б'нын квадраты. Буга мисал алып карасак, 4х кошулган 3-түн квадраты. Бул барабар 4х квадрат кошулган 24х кошулган 9. Бул жерде 4х квадрат, бул а квадрат. 24х 2аб, а 9 болсо б'нын квадраты. Эми экинчи эрежени карап көрөлүбүз. Бул жерде а кемитилген б'нын квадраты. Буга мисал алып карайбыз. 2х кемитилген 4-түн квадраты. Бул 4х квадрат кемитилген 16х кошулган 16. Бул жерде 4х квадрат а квадрат кемитилген 16х болсо, кемитилген 2аб, а 16 болсо б'нын квадраты. Эми кийинки эрежени карап көрөбүз. Кийинки эрежебиз а кемитилген а квадрат кемитилген б квадрат. Буга мисал алып карайбыз. Х квадрат кемитилген y квадрат. Бул барабар х кемитилген y. Х кошулган y. Буну кененирээк түшүндүрүп кетсек, х квадрат кошулган х y. Бул болсо биринчи кашабызда х менен y-ти көбөйтүп алдык. Эми жазабыз кемитилген х y. Буну болсо х y менен x'тин көбөйтүлгөндөн келип чыкты. Эми кийинкисин карап көрөбүз. Кемитилген y квадрат. Бул y квадрат болсо минус y менен плюс y-тин көбөйткөндөн келип чыкты. Бул барабар х квадрат кемитилген y квадрат болот. Бул жерде x y оң сан болуп калды, кийинки болсо терс сан болуп калды. Экөө болсо кыскарып кетти. Эми кийинки эрежебизди карап көрөбүз. Кийинки эрежебизде анын кубу кошулган б'нын кубу. Буга мисал алып карайбыз. 2х кошулган 1-дин кубу. Бул 2х кошулган 1. Эми бул жерде формула боюнча алып карасак, бул формуланы карап көрөбүз. Бул жерде а квадрат кошулган 2аб кошулган б квадрат. Буну биз жазып алабыз. Бул болсо 2х квадрат кошулган 4х кошулган 1. Буну чечип алып карасак, көбөйтүп алабыз. 8х куб кошулган 4х квадрат кошулган 8х квадрат кошулган 4х кошулган 2х кошул 1 болот. Бул жерде окшош сандарды топтоштура алабыз. Барабар 8х куб кошулган 12х квадрат кошулган 6х кошулган 1. Бул жерде биз окшош сандарды топтоштуруп алып чыгардык. Эми кийинки эрежебизди карайбыз. Кийинки эрежебизде болсо анын кубу кемитилген б'нын кубу. Бул эрежеге дагы мисал келтирип алып карайбыз. 2х кемитилген 1-дин бунун кубун алабыз. Бул барабар
2х кошулган 1. Ой, мен адашып алдым. 2х кемтилген 1. Кийинкиси 4х квадрат кемтүү 4х кемтилген 2. Бул жерде биз формуладан жаздык. Бул барабар. Буну кашаны ачып да көбөйтүп алабыз. Бул 8х куб кемтилген 8х квадрат кемтүү 4х кемтилген 4х квадрат кошуу 4х кошулган 2. Бул жерде барабардыгы 8х квадрат менен минус 8х квадрат менен минус 4х квадратты кошуп алабыз. Биринчи 8х кубту жазабыз. Бул жерде биз көрсөтүп өткөн минус 8х квадрат менен минус 4х квадратты кошсок, бул минус 12х квадрат болот. Кийин бул жерден дагы окшошторду карап көрсөк, минус 4х менен плюс 4х. Бул экөөнүн кошсок, бири терс, бири оң сан болгон үчүн бул 0 болуп калат да, бул жазылбай калат. Анан бизде акыркы саныбыз бул 2 калды. Бул 2ге окшош сан жок болгондугу үчүн 2 өзү гана жазылып калат. Мына көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Биздин бүгүнкү темабыз бүттү.